Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым. Силер менен мен жана дүйнө сабагынан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Коңурообуз кагылат, сабагыбыз башталат. Жалкоолукту таштайлы, сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайбыз. Урматтуу окуучулар, сабагыбызды баштаарда мен силерге табышмак айткым келип жатат. Анда эмесе табышмакты бардыгыбыз кунт коюп угабыз. Адамча тиктейт, адамдай өзү, эрмелбейт көзү. Адамча тиктейт, адамча көзү, эрмелбейт көзү. Адамча тиктейт, адамдай өзү, эрмелбейт көзү. Азаматсыңар балдар. Силер табышмактын жообун туура таптыңар деп ойлойм. Бул адамдын сүрөтү. Бирок балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз бул сүрөт жөнүндө болбойт. Анда кандай деп ойлойсуңар? Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабактын темасы биздин окшоштуктарыбыз жана айырмачылыктарыбыз деген темада бардыгыбыз бирге бололу. Бүгүнкү сабакта адамдардын дене түзүлүшүнүн окшош болоорун түшүнөбүз. Ал эми сырткы келбетибиз ар түрдүү болоорун айта алабыз. Сырткы келбетибиздин айырмачылыктарына карабай, бири-бирибизди урматтоону үйрөнөбүз. Демек, балдар, ар бир адам өзүнчө бир түшүнүккө ээ экен. Мындайча айтканда, бир адам бир адамга окшобойт экен. Балдар, окуу китебин карагыла. Окуу китебинде бизге таблица берилген. Ошол таблицада кыз менен бала. Дагы экинчи таблицада кыз менен бала берилген. Эми бул карагыла. Бул таблицадагы балдарга биз бардыгыбыз ат коюп алалы. Биринчи кыздын атын Айнур, экинчи бала Айдар, үчүнчү бала Асман, төртүнчүсү Айжан деген кыз. Эми балдар, бул балдардын кандай окшоштуктары бар, кандай айырмачылыктары бар, бирге табалы. Айнур менен Айдардын чачтары түз. Жана Айнур менен Айдардын оң колдору көтөрүлүп турат. Экинчи таблицаны карайлы. Экинчи таблицада Асман менен Айжандын чачтары тармал. Жана сол колдору көтөрүлүп турат. Балдар, силер бул жерден эмнени байкадыңар? Туура, адамдар дене түзүлүшү бардыгы бирдей экен, бирок сырткы келбетибиз ар башка экен. Биздин бардыгыбыз адамдардын дене түзүлүшү булардан турат экен. Биринчи баш, тулку бой, колдор, андан кийин балдар буттар. Бул адамдын дене түзүлүшү. Балдар, көрдүңөрбү? Баш, тулку бой, колдор жана буттар. Бардыгыбыз көңүл коюп билип алабыз. Эми балдар, бул экрандагы сүрөттөрдү карайбыз. Эми балдар, карагылачы, бул экрандагы сүрөттөрдө балдар кандай экен? Кандай айырмачылыктар бар экен? Ойлонолчу. Азаматсыңар, силер туура ойлонуп жатасыңар. Бул жерде балдар ар кандай сырткы келбеттери бардыгыны ар кандай, бирок дене түзүлүштөрү окшош экен. Бардыгыбыз кызды, баланы ажырата алат экенбиз. Эми карагыла. Сен классташтарың менен кайсыл жагың окшош жана кандай айырмачылыктар бар деген суроого жооп бериш үчүн, балдар, биз төмөндөгү сүрөткө көңүл бурабыз. Балдар жайлоого тоого чыгышат экен. Ал жерден биз адамбыз, а эмнеге ар башкабыз деген суроонун үстүндө бири-бирине суроо жооп иретинде сүйлөшүшөт экен. Анда балдар экранга көңүл бөлүп, биринчи бала эмне деп айтканын бардыгыбыз карайлы.
Мен эркек баламын, ал эми сен кызсың дейт экен. Ал эми экинчи бала: биздин терибиздин түсү ар башка. Үчүнчү бала өзүнүн оюн айтат экен: менин чачым түз, ал эми сеники тармал. Төртүнчү бала айтат экен: менин чачым күрөң, ал эми сенин чачың кара. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде балдар бири-бири менен сүйлөшүп, өзүнүн ар ким айырмачылыктарын айтып жатышат. Булардын жалпы окшоштуктары булардын дене түзүлүшү экен, балдар. Эстеп калабызбы? Дагы бир жолу кайталайм. Бул адамдардын сырткы келбети ар башка болот экен. Ал эми дене түзүлүштөрүбүз бардыгыбыздыкы окшош болот экен. Балдар, эми мени карагыла. Биз адамдарды сүрөттөн гана көрбөстөн, мен силерге куурчактар аркылуу дагы айтып берейин. Менин колумда 3 куурчак бар. Эми балдар карагылачы. Бул куурчактарды силер кандай деп ойлойсуңар? Кандай айырмачылыктары бар жана окшоштуктары бар? Азаматсыңар. Булардын окшоштуктары, булардын дене түзүлүшү баары бирдей. Бардыгында баш, тулку бой, кол жана бут бар. Ал эми айырмачылыктары кандай деп ойлойсуңар, балдар? Ооба, булардын чачтарынын өңдөрү ар башка. Бирөөнүкү түз, бирөөнүкү тармал, бирөөнүкү кыска. Азаматсыңар, балдар. Адамдар ар бири бири-бирине окшобойт экен. Эми карагыла, балдар. Биз бул куурчактар менен кичине оюн кылып алалы. Менин сол колумда бир кыз менен бир бала, оң колумда бир кыз турат. Буларга биз ат койсок кандай дейсиңер? Бул кыздын аты Алиса, бул болсо Айым, анан Айдар деп алалы. Карагыла. Айдар Айымга айтат экен: досума жакшы сөз айтабыз деген ойун ойнойбуз дейт экен. Келгиле, мен баштап берейин деп Айдар айтат. Айдар Айымга: сен абдан татынакайсың деди. Айым Алисага: сенин чачың абдан кооз деп айтты. Ал эми Алиса: Айдар менен Айымды силер мага жагасыңар, силер абдан мыктысыңар деп бири-бирине жагымдуу сөздөрдү айтышты. Балдар, силер да жаныңарда досторуңар болсо, жакшы сөз айтып, ушул оюнду биргеликте ойноп көргүлөчү. Азаматтар, сен классташтарыңдан кандай айырмаланасың? Силер бири-бириңерге кандай окшошсуңар? Бул суроого жооп бериш үчүн, балдар, биздин иш дептерибиздин 16 бетин ачабыз. 16 бетте 2 баланын сүрөтү берилген. Бир кыз жана бир бала. Бул жерде, балдар, 2 суроо берилген. Ошол 2 суроого кандай кылып жооп беребиз, мен силерге азыр айтып берем. Биринчи суроодо балдар эмнеси менен окшош? Туура жоопту тегеректе. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн, балдар, бул жерде сүйлөмдөрдү, туура жоопторду, туура жана туура эмес жоопторду сан менен белгилеп койгом. Биринчи сүйлөм: 2 бала тең эркек балдар. Туурабы, балдар, бул? Экинчи: 2 бала тең көз айнек тагынышат. Үчүнчүсү: 2 баланын тең чачы кыска. Кана, балдар, туура жоопту тегеректейбиз. Азаматсыңар, силер туура жоопту тапты деп ойлойм. Бул жерде экинчи: 2 бала тең көз айнек тагынышат деген сөз туура экен, сүйлөм. Андан кийин экинчи суроону карайлы, балдар. 2 бала эмнеси менен айырмаланат? 2 туура жоопту тегеректе. Бул жерде деле биринчи суроодогудай эле сан менен көрсөтүлгөн.
Birinci сөйлем, бирөөнүн чачы uzun, экинчисиники кыска. Экинчи, бирөө уул бала, экинчиси кыз бала. Үчүнчү, бирөө көз айнек тагынат, экинчиси тагынбайт. Анда эмесе туура эки жоопту белгилейбиз. Туура. Биринчи, бирөөнүн чачы uzun, экинчисиники кыска. Ал эми экинчи туура жооп. Бирөө уул бала, экинчиси кыз бала. Бардыгыңар ушул экранда көрсөтүлгөндөй туура жоопту тапты деп ишенем. Балдар, бүгүнкү тема боюнча силер жалпы түшүнүк алды деп ойлойм. Эгер сабакта кимге түшүнүктүү болсо, колуңардагы күндү өйдө көтөрөбүз. Ал эми мага кичине сурооңор болсо, булутту көтөрөбүз. Балдар, бүгүнкү сабакта активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта болгула. Бүгүнкү сабактын темасы биздин окшоштуктар жана айырмачылыктар. Менин биринчи максатым окуучуларды бири-бири менен салыштыруу эмес, урматтоо менен кабыл алууга үйрөтүү. Бул сабакта мен окуучуларга балдар ар бир адам ар башка экендигин, бирок сырткы дене түзүлүшүбүз бардыгыбыздыкы бирдей экендигин максат коюп, ошол максатка жеттим деп ойлойм. Бул жерде колдонулган ыкмалар суроо жооп иретинде болду. Жана жуптук иш, чыгармачылык тапшырма биз окшошпуз, бирок доспуз деген нерсени жеткиргим келди. Натыйжасында сабак максатына жетти деп ойлойм. Балдар бири-биринин айырмачылыктарын жана окшоштуктарын туура кабыл алышты. Сабакты кызыктырып баштаарда мен эң биринчи табышмак менен баштадым. Балдарга теманы ачыш үчүн кичине кызыктырайын деген максат болду. Бул жерде кыйынчылыктар сабак учурунда, офлайн учурунда да болот. Мисалы, баланын өңүнүн түзүн, терисинин түзүн салыштыраарда балдар ар кандай күлүп же бир шылдыңдоо максатында күлүшү мүмкүн. Мен андай учурда балдарды туура түшүндүрүп жолго салганга аракет кылам. Онлайн форматта тапшырмаларды балдар менен иштөө мүмкүндүгү жок болгондугу кичине кыйын болду. Сабакты жеткириш, офлайн учурунда болсо балдар менен сүрөт аркылуу иштөө, топто иштөө, чыгармачылык менен иштөөлөрдү кошуп кетсе, мындан да кызыктуу болот деп ойлойм. Анан жетишкендиктерим, адамдын айырмачылыктарын балдар менен чогуу өзүм дагы ар бир адамга мындай сын айтканды, ар бир адам жөнүндө оюмду бир жакшы жакка өзгөрткөнгө өзүмө жакшы нерсе алдым деп ойлойм. Анан бул жыйынтыктаганда сабактын максаты ар бир адам баарыбыз бирдейбиз, дене түзүлүшүбүз бирдейбиз, бирок баарыбыз ар кандайбыз, ар бирибизде ар кандай кыял бар, психологиялык жактан дагы, моралдык жактан, материалдык жактан дагы адам баласы эч убакта мындай көтөрүлүп, бой көтөрбөш керек дегенди өзүмө кабыл алдым. Анан окуучуларды дагы бири-бирин туура кабыл алууга, достук мамиледе болууга жакшы үндөгөн сабак болду деп ойлойм. Бул болсо адамдын социалдык көндүмдөрдү бири-бирине үйрөтүү деп эсептейм. Сабак өз максатына жетти деп ойлойм.